Mamleketimiz egerde mыйзамсыз bolsak biz önüge albayбыз. Mına bardıq jerde aytıp atышпайбы. Emне үчүн başka mamleketler жакшы жашайт дейт. Emne үчүн чет өлкөдөгү mamleketlerде элдерде шарттары жакшы дейт. Мектептери, жолдору жакшы дейт. Себеби ал жерде тартип бар. Тартип мыйзамдуулук менен сакталат. Ал эми бизде болсо көрүнгөнү өзүнүн мыйзамдарын орнотуп, көрүнгөнү өзүнүн тартиптерин орноткон үчүн башаламандыктан коом оңолбой келе жатат. Демек мындан ары мыйзамдуу тартип болот коомубузда. Бул мыйзамдуу тартип коомубуздун өнүгүүсүнө толук бойдон шарт түзөт. Ар ким бизде коомубуз эми ушунчалык азыр маалда ошол мыйзамды талап кылбагандыгыбыздан көпчүлүк маалда бузулуп кеткен жерлери көп. Айтып атышпайбы? Бир пенсионер 70-теги апаны камап коюптур деп. Эгерде мыйзамды буза турган болсо 70-ке чыгабы, 90-га чыгабы, же 18-20 жашта болобу, мыйзамдын алдында баары бирдей. Жооп берүүгө милдеттүү. Коомду дүрбөлөңгө салып, жалган маалыматтарды таратып, бир гана жол таратып калбастан, эки жол таратып калбастан, ар дайым ар түрдүү жалган маалыматтар таратып, коомду дүрбөлөңгө салып атышат. Ошондой адамдарды биз жоопко тартышыбыз керек. Ошол апа Ташкөмүрдөн болсо дагы бирөөсүнө Кочкор атадан экен. Ал дагы ошол сонун кылып жанагы видеолорду тартышып, видеолорго ошол биздин ар түрдүү мамлекетибиздеги жакшы жерлерди коюшуп, мына ушул жерлер сатылып кетти, мына ушул жерлерди сатып жиберишти деп бир жолу, эки жолу айтып койбостон ар дайым айтып коомго дүрбөлөң салып атышат. Коомго дүрбөлөң салгандарды жоопко тартабыз. Пенсионер болобу, же болбосо студент болобу, бизге айырмасы жок. Ким мыйзамды бузса, баары жооп берет. Ошондо гана коомубузда тартип болот. Эгерде кемчилигибиз болсо, бизге айтып, кемчилигибизди түздөп, жана кемчилигибизди оңдоого биз милдеттүүбүз. Ал эми коомчулукка дүрбөлөң салдырбайбыз. Коомчулукка дүрбөлөң салып жүрүп, мына мамлекетибизде 2 жолу, 3 жолу төңкөрүштөр болду. Мамлекетибиз жакшы жашап кеткен жок. Ар бир төңкөрүш болгон сайын мамлекетибиз алсыздап баратты. Мындан ары алсыздыгын токтотуп күчтөнүүнү башташыбыз керек. Мамлекет күчтүү болуш керек. Мамлекеттин куралдуу күчтөрү, аскер кызматкерлери, коопсуздук органдары, коомдук тартипти сактоо органдары бардыгы күчтүү болуш керек. Мыйзамдын чегинде чара көрүүгө ыкчам жана ошогон мүмкүнчүлүгү түзүлүш керек. 2 жылдан бери мамлекетибизде ошол улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин жана башка күч түзүмдөрүнү чыңдоого 2 миллиард доллардан ашык акча кетти. 2 миллиард доллар. Бул деген почти 200, мына бүгүнкү күндө 200 миллиард сомго чейин акча кетти. Мунун бардыгы ушу мамлекеттин күчтүүлүгүн, мамлекеттин алы кубатын чыңдоо үчүн болуп атат.